Ошо кичине шартка байланыштуу Макул агай, сизге уруксат агай. урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары, мына биз тарбия дегенде албетте бир жагынан алып караганда мында өзү айта турган эмне жаңылык калды, баарын айтып салганбызбы деген ойго келиши мүмкүн да. Кээде баягы акчанын инфляциясыдай эле кээ бир терминологиядагы тавтологиясы чыгып кетиши мүмкүн да. Бирок миң өкүнүчтүүсү биз тарбияны миллион жолу айтканыбыз менен анын тый тамгасынын түбүгө алы жете элек окшойбуз деп айткым келет. Өзгөчө мына тарбия маселесинде жана Балтагул агай өтө жакшы айтып кетти. Бир аз кечигип ушул указ чыгып калды дейм, жаштарыбыз бир топ кыйыр жардын башына барып калганда деп. Андан кийин Ахматал агай улантып туруп концептуалдуу бир идеяларды бизге жакшы илимий көз караштан чечмелеп берди. Мен ойлоймун, булар өтө жакшы бир системдүү, салабаттуу ойлор. Ошонун ичинен мен бүгүн бир аз биз тарбия дегенде дайым ата-эненин тарбиясы, мугалимдин, устаттардын, университетсиздердин тарбияңыздарды баарыбыз айтып жүрөбүз. Бүгүн мен ошол маселеге башка бир өңүттөн көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Бул деген сөз, муну караңыздар. Биз балдарды тарбиялайбыз деп орто мектепте миңдеген тарбиялык саат өтөбүз. Иш-чараларды өтөбүз. Андан эч ким танбайт. Рахмат. Университетте сиздер эң сонун өтөсүздөр. Бирок эмнегедир натыйжасы кана? Жан дүйнөнүн байлыгы кана? Адамгерчилик кана? Деген сурооду албетте тарбиялуу балдар бар, кыздар бар, аларга шүгүр. Бирок кээде эсептөөлүү эледей болуп калат да. Эсептөөлүү эледей болуп калат. Анан бир-эки тарбиялуу балдар, кыздарыбыздын чыкканы мына маңдайыбызда отурат. Рахмат студенттер. Алар аздык кылабы деймин да. Мүмкүн улуттун тарбиялангандыгы жөнүндөгү маселени коюшубуз керек. Улуттун, элдин тарбиялангандыгы мына чоң көйгөй. Анткени 1, 2, 5, 10, 100 тарбиялуу инсандарыбыз аздык кылат. Орустарда бир макал бар. Ласточка погоды не делает деп. Биз бир-эки чыгаан уул кыздарыбыз менен албетте олимпиадасы менен, эл аралык конкурстардан жеңүүчүсү медалдары менен сыймыктанабыз, адеби менен сыймыктанабыз. Бирок улутубуздун тарбиясы кандай акыбалда? Мынауга бир көңүл буралы деп чакырайын дейм. Биздин миңдеген тарбиялык сааттарыбыз эмне үчүн жукпай атат? Бир мындай риторикалуу, мындай диалектикалуу сурооду берип, бир аз өткөрүп жаткан иш-чарабызга мүмкүн сын көз менен карашыбыз керекпи деген ойду бүгүн мына докладымда мен оюмда бермекчимин. Албетте мен аксиома деп айта албаймын. Бул мен 25 жылдан бери жана Ахматал агай айтмакчы, ушу Кыргызстандын бир бурчунда эксперимент жүргүзүп келатамын. Балдардын А билим сапаты боюнча, Б алардын тарбия сапаты боюнча. Өтө көйгөй маселе көп. Мына билим сапатыдан угуп жүрөсүңөр. Пизада Кыргызстан эң акыркы орунду алганын сабактуулугу боюнча. Бул ардекеде аларга жоопчулдук айтабыз, бирок эгер чындыкка тике карай турган болсок, билим сапатыбыз ойлон турат да. Кече жакында Ошмулда конференция өтө жакшы болду. Вуз менен мектептин байланышы. Мен айтып атам, кээде жоо мектепти күнөөлөйт, мектеп вузду күнөөлөйт, начар сапаттуу мугалимдер келип атат деп. Мүмкүн башкададыр маселе. Экөөү да тең бардыр. Чогуу чечишибиз керектир деп. Ошонун алып карасак, ушунун ичинен эми тарбия маселесинде урматтуулар, тарбия өзүн-өзү тарбиялоого эмне үчүн мен бул теманы алдым? Биз эмнегедир балдарды тарбиялай беребиз, жанагыдай миңдеген тарбиялык сааттарды өтүп атабыз, бир суроо берип көрөлүчү. Ол балдар, жаштар бизден тарбия алгысы келеби өзү? Олордо желание, каалоо барбы тарбиялуу болушка? Дегендей сурооду нестандартный бир берейик, чочуп кетейик деп атам да. Биз
Eң сонун жасалгалар менен, шар менен, музыка менен, диапроектор менен, PowerPoint менен эң сонун тарбиялык сааттарды өтүп, кол чабуулар менен өткөрөбүз. Ал балдардын жүрөгүгө жетип атабы? Же болбосо 1-2 сааттык сейилдей эле кетип атабы деген суроо. Ким эң сонун иш-чара өткөзүп жүргөн болсо кечирим сурайм. Мен сындагандан алысмын. Бар болгону бар акыбалды чындыкка тике карап туруп бир мындай аналитический көз караш менен карайлычы деп сиздерди диалогко, керек болсо мени сындашка, сунуш айтышка чакырайын деген ойдомун. Мен ошо жаштарга тарбия берген баарыбызга айтам, биздин берип аткан тарбиябызга балдарда внимание, аппетити барбы, желаниясы. Шону алайын деген алардын ою барбы? Алар каалаган тарбияны биз бере алабызбы? Жана Балтагул агай айткандай, аларда уже кеч болуп, тарбиянын зарылдыгын да сезбей калганбы деген ой келет. Анан өзү дүйнөлүк тажрыйбаны алып көрсөк, мынандай бир ойлор бар экен. Тарбия дегенде эле биз жаштарды тарбиялаш керек, жаштарды тарбиялаш керек дейбиз. Туугандар, урматтуу катышуучулар, жаштар кимди көрүп тарбиясын? Улаан бир революция болуп аткан жогору жакта жетекчилерибиздиби? Коррупцияга малынып аткан жетекчилерибиздиби? Сөзү менен иши башка болгон адамдарыбызды көрүппү? Жана башка. Бир чоң аксиома бар. Сөз чакырат, үлгер ичет деген. Биз канчалык улуу сөздөрдү тарбия жөнүндө айтпайлы? Балдар көргөнүнү кылып атат да, көргөнүдөн таасир алып атат да деген ой бардыгыбызды ойлонуштур керек. Азыркы мана президентибиз, жетекчилигибиз ошол үчүн дагы ушул указды кабыл алды окшойт. Өзүбүзгө келели, өздүгүбүздү аңдайлы деп. Эми мен түздөн-түз теманын эмне үчүн өзүн-өзү тарбиялоо дегенге келдим. Караңыздар, албетте ата-эне, мугалимдин тарбиясы керек, ансыз болбойт. Бирок 1000 жылдык аксиома бир китеп бар экен. Мудрость тысячелетий деген. 1000 жылдыктын акылмандуулугу деген. Конфуцийден баштап, Мухаммад пайгамбарыбыздан баштап, улуу инсандардын ойлоруну үйрөнүп чыксак, качан тарбия орун табат дегенде, качан гана ошо тарбиялануучу балдар, жаштар, элдердин өзүнү өзү тарбиялоо каалоосу ойгонгондо, өзүнү өзү тарбиялаганда. Мугалим, ата-эне өмүр бою балдарды коштоп жүрбөйт экен. Ал эми өзүнү өзү тарбиялоо бул түбөлүк кете турган маселе экен. Ошол үчүн мен ушу теманы алып, ушунун үстүнөн иштеп, анан эксперимент жүргүзүп, ошонун негизинде мына ушул китепти жаздым, урматтуулар. Өзүнү өзү тарбиялоо улуу инсандык сапат деп. Анан тырмакчанын ичиге, кашанын ичиге жазып койдум, бүтпөс китеп деп. Анткени өзүнү өзү тарбиялоо бул бүтпөс китеп деп туруп. Анан бул китептин дагы бир өзгөчөлүгү бул теманын. Өзүнү өзү тарбиялоо бул 3 жаштан 100 жашка чейинки бардык адамдын өзүнү өзү тарбиялоосу керектиги зарылчылыгы бар экен. Кээ бирөөлөр эми жаштарды силер тарбиялап, мен айтамын 30 жаштын, 40 жаштын, 50 жаштын, 60 жаштын, 70 жаштын дагы өзүнү өзү тарбиялай турган жактар бар экен. Мисалы үчүн Аксакал агайыбыздай бир салабаттуу кайната болуш, кайнене болуш энелерибиз болсо, неберелерге үлгү болуш, айыл опага бир үлгү болуп тарбиялык таасир бериш, 100 жашка киргенде акыркы сапарга кетер алдынан балдарга, неберелерге бир жакшы дуа берип, адеби менен өзүнү сактап, салабатын сактап, топук кылып, шүгүр кылып, акыркы сапарга кетиш, булар өзү дагы бир тарбияны талап кылган иш-чаралар экен. Келин болуштун өзүнүн өзү тарбиялоо бир адеби бар экен. Күйөө бала болуштун өзүнүн, кайната, кайнене болуштун, студент болуштун, окуучу болуштун, окутуучу болуштун, жана башка өзгөчө жетекчи болуштун, жетекчиликке өзүнү өзү тарбиялоодагы деген дагы темалар бар экен. Биз көбүнчө тарбия дегенде мынандай бир маселени карайт экенбиз. Тарбиялоо десе жакшы сапаттарды айтабыз, албетте. Эмгекчил, ак ниет, ак көңүл деп. Мына жерде эгер ол чоң таблица чыктыбы тарбиянын баалуулугу деген.
Мынау таблицага bir көңүл бурсаңыздар, урматтуулар. Бул таблицанын аты тарбиянын баалуулугу. Бул мындан 25 жыл илгери түзгөнмүн. Ошондон бери ушул өңүттөн иштеп жүрөм. Эмнегедир тарбиянын баалуулугу дегенге доллар баалуу, Lexus bağlı, Euro remont uy bağlı, tarbiya, bilim dağı bağlı. Angliz tilini Can Ahmatalaga aytmakçı, matematikаны, fizikаны repetitor jaldап алат. Бирок эч кимиңиз укканыңыз жок, жaldап алып repetitor менен өзүн-өз же тарбия алганды. Туурабы достор? Мына тарбиянын баркынын, баасынын төмөн түшүп кеткен. Мына ошол үчүн мен ушуну иштеп чыгып, о карасаңыздар, тарбиядан алам сакталат деп. Тарбиядан алам сакталат деп. Караңыздар. Ошондой деп планеталар, мына азыр тектоникалык өзгөрүүлөр болот, сел болуп атат, жер титирөө болуп атат, башка. Мунун себебин ар жактан издейбиз. Мен ушулну бир философиялык жактан иликтеп, бир өзүмдүн бир чолок оюмда, айылдык ойдо мындай айтып атам. Мүмкүн ушул ааламдагы чоң катастрофалардан Кудай сактасын, себепчиси жер шарында жашаган адамдар эмеспи? Алар амбиция менен, ачкөздүк менен, стресс менен, bir-biriga içi tarlık, bakıldık menen отрицательный энергияны чыгарып, аламды булгап жаткан жок бу деген bir ойдо тарбия аламды сактайт деген концепцияны, идеяны. Тарбия коомду сактайт, тарбия мамлекетти сактайт, тарбия үй-бүлөнү сактайт дегенден ошол биринчи блоктон, анан экинчи тарбиянын ар бир адам үчүн баалуулугу, тарбиянын баалуулугу өтө бийик экендигини, башкача айтканда бүгүнкү доклады менен мен айтмакчымын. Бекмурзага рахмат айтып, Ахматаллага мына концепциянын авторлору, баш автору. Келиңиздер, тарбиянын баалуулугу дегенге орустар айтат, заострять внимание деп. Көңүлдү өзгөчө курч кылып, астыны эки жолу сызып туруп, жоон шрифт менен бир карайлычы тарбия деген ойго мен чакырмакчымын. Эми биз тарбия дегенде акниет, эмгек, адамгерчилик тарбиясы, эстетикалык тарбиянын өтө сонун багыттары өтө көп. Бирок мен, внимание, бүгүн башка бир нерсени айтмакчымын. Биз тарбия дегенде жакшы сапатка тарбиялоо канча маани беребиз, жукса жукпаса. Ал эми мына докладымда мен чагылып кеттим. Терс сапаттарга, балдарга жек көрүү, иммунитет тарбиялоого биз маани беребизби? Маани бериңиздер. Терс сапаттар таптап кеткен. Мына жерде мен тизмектеп айтып кеткенмин. Караңыздар, ичи тарлык, бакылдык, көрө албастык, дүйнөкордук, азгырыкка берилип кетүү, жалганчылык, калпчылык, эки жүздүүлүк, амалпараздык жана башка көптөгөн сапаттар. Мына аларды урматтуулар, кытмырлык, бузукулук кандай сонун insanlarımızды дал ошол көрө албастык, кытмырлык түбүнө жетип, Кыргызстанга канчалык чоң зыян келтирип атат. Мен айтам делем, терс сапаттар адамдардагы бул кылмышка тете, моралдык преступлениеге тетейиш. Анткени алар бир адамга эмес, бир муунга өтө чоң өнүгүүгө зыян келтирип атат. Ал эми биз эстеңиздер, тарбиялык саатыбызда качан биз içi tarlık, bakıldıktın sebebi kesefeti degen temani ötmeyimiz da. Kör albastıktın dep, kıtmırlıktın dep, buzukuluktun dep, jana başka. Men mınavul kitapta, uşul eksperimentimde tarbiyalık saat kılıp jalan ters sapatlardı kirgizdik. Karаңыздар, балдар, окуучулар көпчүлүгү билбейт экен, өзү да ошол бузуку терс сапаттарды өзү алып жүрүүчү, носители языка деп аябай чуркайбыз го англис тилин үйрөткөндө. Носители вот этого отрицательный качествону алып жүргөн адамдар өздөрүбүздүн арабызда экендигин айткандан кийин балдар чочуп кетет экен. Олордо апатия, ненависть, жек көрүү пайда болгондон кийин, ошол көрө албастык, бакылдык, ичи тарлык, эки жүздүүлүк, калпчылык, кытмырлык дал өзүмдө болсо эмне кылат элең дегендей. Мына ушул терс сапаттарды анализ кылып, тарбиялык саатыбыздын эң акыркы максаты эмне болуш керек дегенде, балдарда ар кандай терс сапатка жек көрүү алдагы наздык кылат, жийиркенүү тарбиялоо. Мүмкүн коомду тазалай турган жолдун бири мына ушунда турат. Биз терс сапаттарга балдарды
tarbiялоого маани берели деп ушуга мен сиздерди чакырып кетемин. Эми бул жерде менин кеңири илмий негиздеп жазгандарымдын баардыгы мына журналга чыгыптыр. Калганы азыр мына жана айтып кетти, мына чыга бериште, мына бул өзүн-өзү тарбиялоо китепте ошо 3 жашдан 100 жашка чейинкини бердик. Эң өкүнүчтүүсү кээде аксакалдар деп сыйлаган адамдарыбыз дагы ошо баягы тез сапаттардын эң чоң насителдери болуп калбасында. Кудай сактасын. Көп кытмырлык, бузуклук ошолор тараптан кээде коллективди бузуп жүгөрүп, эң сонун иштеп аткан кадрлардыгынга группа түзүп алып, пут тосуп, кандай гана иштер болот. Эң илимге бараткан жаштардын путуну тосуп, жолуну тосуп, жана башка. Ошол үчүн келиңиздер, керек болсо терс сапаттар жана алардан арылуу, алардын зыяны жөнүндө өзүнчө бир илимий конференция өткөрүү дагы туура болот деп ойлоймун. Ошого мен сөзүмдү кыскартып атып, мен бир ойду айтмакчымын. Урматтуулар, Конфуцийди адамдар айткан экен, бир мамлекеттин Кытайда илгери кичине падышалыктар болуп, Конфуцийди аны дагы ошо терс сапаттуулар кетирген. Бийликтер, кызматтан, Конфуцийди да. 2,5 миң жыл илгери. Эми ошондой адамды кетиргенден кийин анан анча эси барлар Бекмурзага окшоп чакырып консультация алат экен. Мына Алимбек Нурумбековдон агандай. Чакырып консультацияны бир ханы алыптыр. Мындай карасаңыздар, бүгүнкү бизге аябай аналогияда окшош Кыргызстанга. Ай, сиз акылмансыз, урматтуу Конфуций. Ушу мага кеңеш беринчи, элим эч тынчыбай койду. Улам эле бир көтөрүлүш, улам эле бир муну бир аз өзгөрсө, улам митинг, улам революция дегенге окшоп кетет. Бирок ал убакта андай деген эмес да, башка термин бул. Бу мен кантип тынчтайын десе, Конфуций унчукпай туруп айтыптыр. Ай, чындап каалайсыңбы деп. Ооба каалайбын. Андай элиңе жумуш бер дептир. Дагы кетип калыптыр. 1 жыл жумуш берип, рабочий место дейбиз азыр. Аябай уюштуруп 1 жыл, 2 жыл күтсө революция көтөрүлүп эч токтобойт экен. Кайрадан чакыртыптыр Конфуцийди. Ай, жумуш бер дедиң, жумуш бердим, токтобой атпайбы десе, аябай оор басырыктуу адам экен. Токтоп туруп, андай элиңе аш бер дептир. Тамак, карды курсагы тойсун. Болду аткарыңам деп туруп, тамактарды белеңдеп берип, элини жакшы кылып, баягы достаточный уровень жизниге жеткизип, дагы эле тынчыбайт. Көтөрүлүш, улам бир жерде интрига, бузуклук. Кайрадан 3-чү жолу чакырыптыр да, чакырып, айтыңызчы, болбой атат эки советиңизде иштебеди, результат бербеди дегенде Конфуций айткан экен. Элиңди тарбияла деген экен. Конфуцийдин сөзүгө бир кол чабып жүгөрөт дегер аудитория зрелый. Мына агай жазып жаткан концепция. Мен мындан 1 жыл, 2 жыл илгери агайдын бир китебин көрдүм. Түрк ойчулдарынын педагогикалык ойлору деген. Мына залкар каякта жатат. Биз батыштын эле бир 4-5 чыккан педагогдордун атын кайта айтабыз. Эмне үчүн өзүбүздөн чыккан өсөр эл өзүнү сыйлайт дейт. Албетте мен батышта дагы билимин алдым, тарбиясын алдым. Мен изоляционизм тарапкери эмесмин, бирок параллел алып кетели да. Мына карасаңыз, элиңди тарбияла дегенден кийин карагыла, айтпаптыр жаштарыңды тарбияла деп. Именно элиңди тарбияла деп туруп Конфуций кетип калыптыр. 2 жылдан кийин кайтадан чакырыптыр Конфуцийди. Бул ойлоп тур, мен советим иштебеп тур окшойт деп. Эмне болот экен, хандын каарынан сакта деп келсе, хан сарайдын оозунан дорожка салып, красный дорожка дегендей салып алып, күтүп алып, ай, акылманыңыз, сиздин советиңиз жардам берди, элим тынчып калды, ынтымак орноду, иман орноду, мураса болду, өнүгүүнүн жолуга түштүк. Только бир суроом бар да, урматтуу Конфуций деп тура, бир суроомду дагы эле бүтпөйт экен да, суроом десе айткан экен Бекмурза. Өзү иштейм деген адам суроо изденүүдөн токтобойт да. Неге шу 3-чү сунушуңду биринчи эле айтпадың дептир. Ай, мен биринчи айтсам сен аны тоотпойт элең, кылбайт элең. Өзү тарбия деген сөздү эч ким тоотпойт дептир. Бирок все решает вот этот экен. Саламатта болуңуздар.
Sizlerge esendик ийгилик каалаймын. Анан мына ушул өзүн өзү тарбиялоо менен биргеликке мына жерде өзүн өзү тарбиялоонун 14 багытын бергенмин. Ден соолукта өзүн өзү тарбиялоо, өзүнүн ден соолугун. Азыр аябай маселе бар, генофонддо өтө чоң маселе бар. Өзүн өзү иман инсаптан тарбиялоо, эстетикалык тарбиялоо, эмгекке тарбиялоо, өзүнүн акыл эсини тарбиялоо, адеп ахлагын тарбиялоо. Агайдын дагы бир китеби чыгыптыр, мен сунуш берем, тез издеп алгыла. Кыргыз педагогикасында адеп ахлак тарбиясы деген китеп. Эми өзүнчө эле бир чакан китеп, бирок энциклопедиялык мазмунга ээ. Мына ошол менен биргеликте мен сиздерге айтам, өзүн өзү тарбиялоо, акыл эмгеги менен өзүн өзү тарбиялоо деп экинчи бир китеп мына чыккан. Бүгүн мана Бекмурзалар, Жипаргүлдөр рахмат, сонун ишти кылыптыр. Түштөн кийин саат 2-геби, 1-геби менин дагы семинар, лекция жолугушуумду уюштуруптур. Анда мен пейилди, мүнөздү тарбиялоо аркылуу өзүн өзү өстүрүп тарбиялоо деген темада сабак лекция өтөм деп ойлоймун. Барыңыздарга эсендик, жакшылык каалайм. Рахмат сиздерге. Сөзүмдүн акырында ушул бүгүнкү жыйынга дагы бир Талас жергесинен бир мугалим катышып отурат. Шу конференцияңарды угуп Бекмурза өздөрүнүн эсебинен чүйдөн Таластан Салтанат Бейшенова деген, ким интернетке кирсе уже бул кызды таанып калган, Кыргызстандын эң таанымал педагогу Салтанат менен анан Динара деген эжекейлерибиз бири чүйдөн, бири Таластан келиптир. Бир туруп койсоңуздар, бул кол чалып кош келиңиздер, урматтуу таластык Динара чүйдү деген. Рахмат. Рахмат чоң агай. Урматтуу кесиптештер.